ва баракатуху. Сиздер менен биз Амина устаза менен Рамазандын фазилеттери, пайдалары жана кимдерге фарз, кимдер кармаш керек деги тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү темабыз ушул маселелердин алкагында болмокчу. Андыктан Амина устаза айтсаңыз, ушул Рамазандын негизи эле фазилеттери, пайдалары тууралуу айтып өтсөңүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Ушул Рамазан айынын орозусу абдан чоң көптөгөн пайдаларды камтыйт. Ичинде ал айта кетсек руханий, физикалык, моралдык жагынан дагы жана экономикалык жактан дагы көп пайдаларды алып келет. Биринчи ошо руханий байлыкты алып келсек, биз ушул 30 күндүн ичинде көптөгөн ибадаттарды кылып, ар бир мусулман адам ошо орозодо көптөгөн сооптурду алып калганга аракет кылат. Көбүрөөк намаз окуп, ошо өзү шаарда дуа кылып, таравих намаздарын окуп, ошо орозонун ичинде кадыр түн бар, ошол кадыр түндү бул тосуп канча деген 1000 айдын ибадат кылгандын соогун алат адам. Ушундай чоң ибадаттарды кылып, Аллахка абдан жакын болот, ички дүйнөсү тазаланат. Кийин физикалык жактан, медициналык жактан дагы чоң пайдалары бар. Анткени ошол канча саат, 12-13 саат адам ачка болгондо бүттүк ошол клеткалары жаңырып, эскирген тканьдар жаңы алмашып, ден соолукка чоң пайдасы бар. Биз деле көп ооруларды билебиз, ошо диета кармоо менен, ошолор менен аяктырышат. Анан ушу 1940 жылы Нобель премиясын алган белгилүү окумуштуу Алексис Карл деген киши айткан экен, ушу мусулмандардын орозусу ошол клеткаларды жаңыртып, ошо 30 күндүн ичинде толук организм жаңыланып, абдан пайдасы көп деген экен. Анан ошол экономикалык жагында айта кетсем, албетте бул Рамазан айын кармаган эч кандай максат эмес, бирок баары бир деле ошо бир пайдаларына кирет. Анткени ошол бүттүк үй бүлө мүчөсү менен орозо кармаганда ошол 30 күн бою түшкү тамакка канча деген продукты сарпталмак, акча сарпталмак, ошонун пайдасы мисалы үчүн бюджетте калат да. Эми бул экономикалык жактан, негизги эле биз орозонун максаты биз ошо тазаланайлы, Аллахка жакын болойлу, күнөөлөрүбүздөн арылайлы, көптөгөн соопторго ээ болойлу, ошо Раян деген эшиктен Аллахым бешикке кирген насип кылсын деген чоң үмүттө орозо кармайбыз. Рахмат. Негизи эле азыр мүмкүн бизди көрүп жаткан момун мусулман бир туугандарыбыздын арасында түшүнбөгөн, мындай бир дагы жакшыраак түшүнөйүн деген ой максатта көрүп жаткандар бардыр. Негизи эле Рамазан айы кимдерге парз болуп эсептелет? Орозо кармаш бул ушу 3 категория адамдарга парз. Бул биринчи мусулман болуш керек, экинчи акыл эстүү болуш керек, үчүнчү балагатка жеткен болуш керек. Эгерде ошол 3 сыпат адамда бар болсо, ага орозо кармаш парз болуп эсептелинет. Рахмат. Рамазан айында мына азыркыга чейин ушу мисалы үчүн кээ бир мекендештер суроо берип калат да, эмне кылсам бузат, тиш жуусам бузабы, тиш дарыласам бузабы, кандайдыр бир капельница алсам бузабы депчи, ушул маселе боюнча токтоло кетсеңиз. Орозону бузчу нерселер 3 эле. Бул жана орозо бузуп ордуна кафарат 60 күн кармай турган бузчу нерселер. Бул атайлап билип туруп эле, орозо экенин эсиндеп туруп эле ичип жесе, бул орозону бузат. Экинчи, ошо орозо кармап жыныстык катнашка барса, анан үчүнчү атайлап кусса, бул орозону сындырат. Ошол учурларда адам 60 күн орозонун кафаратын тутуп бериш керек да. 60 күн кафарат деген кыргызча кафарат деген ошол орозонун бузганын ордуна 60 күн үзбөй кармап берет. Мисалы башка маалда биз карыздар болуп калсак, аялдар мисалы хайз келген учурунда же нифас учурунда орозо кармай албай калсак, же сафарда болуп, ал бир күн эле кармайт, аны каалаган убагында кармаса болот, ортосун үзүп кармаса болот. Бирок бул кафарат деген бул 60 күн үзбөй кармаш керек. Анан бузбай турган нерселер, көпчүлүктөр ойлойт, тишин жууп койсо бузат же сурма неметсе бузат деп. Жок, алар бузбайт. Эгерде унутуп коюп тамак жесе да бул бузбайт. Буну айтып коет, Алла Таала коноктоду деп.
Анан тишин жууса, албетте эгер суу ичип албаса бузбайт, көзгө дары таңгызса, сурма тартса бузбайт. Эгерде түшкү маалда уктап түшүркөп койсо дагы бузбайт. Анан неме атайлап эмес, мындай кусса, бирок ден соолугуна байланыштуу кусуу ийсе. ооба, атайлап эмес, мындай неме непроизвольно деп коет, орусча айтмакчы, анда да орозону бузбайт. Анан ушундай тиш дарылатса болот, сууга душ, сергиктүү максатында душ алса болот, анан жана көл көтүрсө болот деген кээ бир болот болбойт деген немелер бар, бирок биздин муфтиятыбыздын чечими боюнча сууга түшсө болот. Албетте ошо оозго, мурунга суу кирбешке этият кылыш керек. Рахмат Амина устаза, бизге ошо Рамазандын негизги шарттары боюнча жакшы токтолуп, маселе боюнча жакшы түшүндүрүп кеттиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам.